Кутман кеш достор, Кинофейл рубрикасынын бул чыгарылышында Донни Дарко тасмасы жөнүндө кеп кылабыз. Бул тасма маданий, илимий, фантастикалык фильм. 2001 жылы 26 жаштагы режиссер Ричард Келлинин алгачкы дебюттук тасмасы. Тасманын бюджети $4,5 миллион түзүп, эл аралык прокатта $7,5 миллион чогулткан. Дал ушул фильмдин катнашчылыктарын көз чаптырып көрөлү. Донни Дарко атасы менен автоунаада бара жаткан. Карасаңыздар, автоунанын айнегинен Дарко деген жазуу көрүнүп турат. Билебиз Дарко экенин. Бирөө жазып койгон окшойт, атын унутуп калбасын деп. Донни Дарко, что это за имя такое вообще? Тамеки чегүү адамга зыян экенин билебиз. Монтажерго да зыянын тийгизгенби? Айтор каармандын колунда турган тамеки сол колуна өтүп, заматта кайра оң колуна өтүп калат экен. Отличная шмаль, да? Это просто сигарет. Сүйүү дүйнөнү башкарып турат дешет. Ал эми бул кадрда сүйүү деген жазуунун L тамгасы эки кадрда ар түрдүү көрүнүп турат. Извините. Эх, Дарко, куралды кармап алып турасың. Чыныгы курал эмес экени билинип калды. Анткени чыныгы куралдын предохранители андай болбойт эле. Донни Дарко ар кандай кырдаалдарга кабылып турат. Сиздер дагы текшерип, жакшылап карап туруңуздар. Мына сиздерге өзгөрүү. Бул кадрда блокбастер видео деген картаны көрүп турасыздар. Мындай дизайндагы карталар 90-жылдары чыккан. Ал эми бул тасма 80-жылдарды чагылдырып тартылган. Ал эми режиссер ал башка нерсе деп актанган. Мне очень жаль, что ничего не вышло. Каарманыбыз миссис Фармер эмнеде ырдап жатат? Сценарий боюнча ушул ырды ырдаш керек эле. Бирок башка эле ырды ырдап койгонго. Көңүл буруңуздар, баары англис тилинде болот. Доннинин сүйлөгөнүн угабыз. I'm sorry, Miss Bomber. Don't get me wrong. I like rabbits and all. They're cute and they're horny. Аха, кармалдыңбы? Бул миссис Фармер эмес, мисс Померой. Ошон үчүн сабактан азыраак качыш керек эле. Миссис Фармер деген ырдаган аял. Идиот. Бул тасма жарыкка чыккан соң жакшы пикирлер айтылган. Ал эми биз болсо сиздер менен кетирилген катнашчылыктарын карап чыктык. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.